Адамдар бири бирин бетме бет көрүшүп барбаша албай калышты да. Кыргыз Республикасы негизи өнүгүп келаткан мамлекеттердин катарына кирип атканыбызга байланыштуу бул интернет тароосу ар кайсы жакта, ар кайсы мамлекеттерде мен туура деп ойлойм. Себеби дегенде кээ бирки аймактар бар Кыргыз Республикасында арга жаңылык жетиш кыйын. Мисалы санариптик уюштурушту, бирок ал бардык эле айылга тарай бербейт да. Ошол санариптен көрө албаган нерселерин алар интернеттен да көрүшү мүмкүн. Мисалы өткүзүп жүргөн нерселерин да көрүшү мүмкүн деп ойлойм да. Анан зыян жагынан дагы айтып кетсем, бул зыян жагы мисалы чыныгы барбашы жок калды. Адамдар бири бирин бетме бет көрүшүп барбаша албай калышты да. Бетме бет көрсө дагы алар экөө жолугушканда эмнени сүйлөшөт? Экөө сүйлөшпөйт. Экөөтен бир гана телефонду карап, интернетти карап гана отурат. Ырастылык билдиребиз, анан табиятчылык жок болуп калды, Сизге суроо, сөзүңүзгө аралжыгым келди, жана бирок болбой калды. Сиз айтып жатасыз азыр, санарипти берди, бирок ал көпчүлүк айылдарга жетпей калды депчи. Билесизби, санарип жетпеген жерге интернет эч качан жетпейт. Жок. Эмне кылабыз? Кандай чарасы бар? Ошондо санарип жетпеген жерге интернет жетпесе, бардыгы эле бир жерде калып жатпайбы? Интернет жетпейт деп айтып жатасыз го. Ал эми интернет жетпесе, ал мисалы телефонду деле айтып жатпайбыз зыян деп, адам баласына зыян. Ал эми адам баласы өмүр бою эле бир китепти окуп отура албайт да. Ал бир китепти окуп бүткөндө кечки китеп окуп берсең, аны өзүңдүн көзүң менен көрмөйүнчө, укмайынча же болбосо мындай баары бир чыныгы көргөндөй болбойсуң да. Ошону айтып жатам да, эгерде биз интернет же санарипти көрө албасак, анда хоть телефон чукпасак дагы бизге жашообуздун маңызы, кызыгычы табылат. Рахмат, ырастык билдиребиз.